Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттеринин ортосундагы делимитация демаркация иштерин жүргүзө турган комиссия 8 жыл ичинде бир кадамда ордунан жылган эмес. Соңку бир жылдын ичинде эле аталган комиссия мүчөлөрү 15 ирет кезигип, орток пикир тапканга жетишкен. Мына көп жылдан бери чечилип аткан маселе ордунан жылып биз буга биздин өкмөттүн салымы бар. Август айынан баштап 16 жылдан 17 август айына чейин 15 жолу комиссия жолукту. Эки тараптын мамилени жакшырталы, чегараны ачалы, чегараны челдеген ой менен мына бул маселе буйруса чечилди. 1170 гектар жер мына кол коюлду. Миңдеген жылдардан бери кудасы өкүтүп, чырмалышып калган эки элдин каттамын ортодогу тоскоолдуктар чектеп келген. Тоңуп жаткан муздун эришине карапайым калктын. Анын ичинде Ала-Букалыктардын кубанычын сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Бул маселени мурда да болуп келген, бирок көп чечилген эмес. Мына бир жылдан бери бул маселе чечилип, эки элдин ортосундагы ынтымактуулук ишке ашып атат. Биз ошо ишти колдойбуз. Биз Жээнбековдун ойгон маселесин, ойлогон оюн ишке ашырышка биз да жардам кылабыз. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башында турганда 10 жыл ичинде болуп көрбөгөн иштер жүзөгө ашты. Алсак канчалаган мектеп, бала бакчалар салынып, жолдор курулду. Социалдык абал бир топко жакшырды. Ушул иштерди улантуу үчүн биз Сооронбай Жээнбековду гана тандайбыз. Арылыктын өкүлдөрү жашаган Ала-Бука району Кара Өрүктүн да мекени. Кайналы өстүрүү мал чарбачылыгынан кийинки орунда тургандыктан аймакта жылына 400 000 тоннадай кара өрүк жыйналат. Жемиш кирешелүү сырьё болгону менен аны татыктуу баада сатуу түйшүк жаратып келет. Мен ушу Сооронбай Жээнбековдон суранып кетет элем. Куда каласа президент болушун каалайбыз. Кара өрүктү иштете турган, ушундай мөмөлөрдү иштете турган завод курдуруп берсе. Талкаланып бүткөн айыл чарбасына Сооронбай Жээнбеков гана экинчи өмүр бере алды. Экспорттун көлөмүн көбөйтүп, ортодогу тоскоолдуктар алынып, керектен чыккан лабораториялар толугу менен жаңыланды. Жээнбеков өкмөттү башкарып турганда айыл чарбасынын кайра иштетүү тармагына берилүүчү жеткиликтүү насыянын үстүк пайызын биринчилерден болуп 6%га чейин төмөндөткөн. Сыртка чыккан экспорт биз кабыл алганда 17%га түшүп кеткен экспорт, сыртка чыккан экспорт 30%га мына көтөрүп, тапшырып өткөзүп бердим урматтуу агай туугандар. Айыл чарбасынан өндүрүлүп жаткан азык-түлүк продукцияны кайра иштеткендерге мына биринчи жолу мамлекеттик бюджетте мындай болгон эмес. 6%дан кредиттерди бере баштадык. 6%дан кредиттерди. Былтыр мына жалпы 10%дан кредиттер 4 миллиард 8 болсо, бул 7 миллиардка чыгарабыз. Ушуга окшогон эле элинин экономикасын көтөрүүгө багытталган максаттуу пландар Сооронбай Жээнбековдун программасынын өзөгүн түзөт. Сөзү менен кылган иши төп келген бул талапкерге разы болгон Ала-Букалыктар бир добуштан мына ушул кыргыз көчүн улай турган Сооронбай Жээнбековго гана добуштарын берерин билдирип, алдыдагы жарышка ак жол каалап узатышты. Сооронбай Жээнбеков кыргыз көчү жолун улайт.